Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрү. Мухаммед Дүйшөкевич, 2018 жылы мына сыртта жүргөн биздин мигранттардан канча акча которулуп келди банк аркылуу Кыргызстанга? 2018 жылы. 2 миллиард 600 миллион доллар тегерегинде келди. Мына ушул биздин жарандардын бизге которгон акчасы биздин республика бюджетке теңдешип калат экен. Эми ушу өкмөт сиздер кандай иш жасадыңыздар? Кандай көмөк көргөздүңүздөр биздин мигранттарга? Уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Мен саясатын баштап берейин азыр, Мен азыр мигранттарыбызды эми ар кандай 790 миң деп атабыз. Бул мигранттарыбыздын мекендештерибиздин өзгөчө бул жерде жаштарыбыз да. Бардыгы жаштар. Ошо 20 жаштан баштап, кээ бири 16 жаштан баштап 40 жашка чейинки экономикага жакшы салым кошушу жарандарыбыз ошол жакта жүрүп атат. Бирок эми мигранттарды дагы мындай терс эле көрүнүш деп баалабаш керек. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө 200 миллион мигрант ушундай. Бирок кайсы жерде шарты жакшы болсо ошол жерге кетип атат да. Анан бул биздин азыр президентибиздин эң башкы ою саясаты региондорду өнүктүрөлү деген. Ошол биздин мекендештерибизди, жаштарыбызды кайра туулган жерине алып келели деген саясат да. Анан ал саясат жүрүп, азыр мынакей башталып, кээ бир мигранттар келип, айылдарында, туулган жеринде келип, ишканаларды ачып атат, соода түйүндөрүн салып атат, үй жайды салып атышат. Мен ойлойм, ишенич келетат да, что биздин айыл жанагыдай үйлөрүн таштап, шаарга көчүп же башка мамлекетке көчүп кеткен айыл болбой, айыл кайра жанданып, жана менин баяндамамда айткандай, айыл жери биздин мамлекеттин потенциалы боло турган, биз ушундай бир жакшы структурага алып келишибиз керек деген ойдобуз. Ошонун баары тең ушу мигранттарга келечекке шарт түзүп берүү боюнча. Ал эми азыркы мигранттарыбыз боюнча кандай иштер жүрүп атат, биздин коллегабыз жооп берип койсун. Сиз өзүңүз билгендей, мигранттардын 80% ашыгы Россияда, анын жарымы Москва шаарында. Бүгүнкү күндө биздин өкүлчүлүк иштеп атат. Сиз билгендей, өкүлчүлүккө 17 жылдан бери, 17-18 2 жыл болду. Аябай жакшы мигранттарга жардам берип атат. Өндүрүлбөй калган, ала албай калган айлык майныларын алып берип атабыз. Былтыркы жылы 60 миллиондон ашык рубльди өндүрүп бердик. Андан сырткары мына жакында 22 апрелде миграциялык амнистиянын жыйынтыгы чыкты. Бул боюнча дагы ишти алып баратабыз. Бул боюнча катуу жумуштар болду, ошол жерде түшүндүрүү боюнча. Бунун жыйынтыгы майга чейин чыгат. Сиздерге дагы кошумча айтабыз аны. Биздин мигранттар эми жыргагандан кеткен жок да, шарты жок, айла жок кетип атат, окат калды деп. Өзүңүз айтып кеттиңиз, урматтуу премьер-министр. Айылдарда үй салайын десе жер жок. Жер мораторий. Ушул өкмөттө канча айтабыз чечилбей атат да. Мына алыскы райондордо, айылдарда жерге үй сала албай, айла жок, же ички миграция, же тышкы миграция чыгып кетип атат. Ушуну качан чечесиздер? Улем өзүнчө бир маани берсеңиз болобу райондорго, алыскы райондорго? Эмил Өзүнүн Токтакулович. жеринде үй сала албайт. Чоң маселе болуп турат да. Эмил Токтакулович. Бул абдан көйгөйлүү маселе, туура көтөрүп атасыз. Мына 2018 жылы биздин өкмөт иштеп, муну 16 жылы Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганды баштаганбыз. Ошол жүрүп айланып, кайра мыйзам аркылуу келгенче мына 18 жыл болуп, 18 жылы өкмөттүн токтомун чыгарып, мыйзамды сиздер кабыл алып берип, өкмөттүн токтомун чыгарып, 9 миңден ашык гектар жер трансформацияга макул дедик. Үйлөрүн мурун салып алган 2009 жылдын 31 июнүнө чейин ошолордун баарын азыр жергиликтүү мамлекеттик органдар каттоодон өткөрүп атат. Экинчи талабы жанагы азыр салынып, бирок мыйзамсыз салынып, трансформация болбой аткан маселени азыр дагы экинчи этап менен сиздерге алып келели деп атабыз. Анан жанагы трансформация маселеси сөзсүз түрдө мына өкмөттө ыкчам чечилип атат. Жергиликтүү мамлекеттик органдардын жанагындай топтой турган кандай кагаздар керек, кандай шартта керек, ошолорду бардыгын үйрөтүп, анан кийин маселелерди чечип атабыз. Баштагы жылдарга караганда 18 жылы трансформация маселеси боюнча абдан чоң иштер болду. Мен ойлойм 19 жылда ушуну улантып, жарандарыбыздын көйгөйүн чечишибиз керек.
Туура 3 жылды, бирок ушунун аягына чыгыңыз, 2019 жыйынтык бериңиз. Мына сиз былтыры шайланып атканда мен энергетика боюнча суроо бердим эле. Биз мына быйыл бир жылда реалдуу түрдө реформа болгон жок. Сиз айттыңыз реформа кылам деп. Бул 2019 мына өзүңүз айттыңыз 102 миллиард карыз бюджетке. 2018 3,5 миллиард сом убытка менен чыгыптыр. Бул качан реформа болот? Эмилек Токонович, туура маселе. Биринчиден энергия холдинг жанагы жазылган. Же жаралган структура эмес. Же болсо астыга кете турган структура эмес, туруп калганынын кесепетинен жанагыдай мүчүлүштүктөр болуп. Азыр мен келип эле баарын мындай кылам, тигиндей кылам дегеним меники туура эмес экен. Мен азыр баарын көрүп түшүнүп, муну комплекстүү чечели деп жанагы чоң комиссия түшүп, сиздердин ар бир фракциядан бирден депутат мүчө болуп кирип атканы ушул энергетика маселесин комплекстүү чечели деп атабыз. Анан азыр мынакей Кубат Аличевич комиссиянын төрагасы, сиздерден да депутаттар кирип, эксперттер кирип атат, тармакта иштеп аткан адистер кирип атат, эл аралык финансылык институттун өкүлдөрү да кирип атат, ушулар болуп баарыбыз чечелик. Мына бул бир ай мурда, урматтуу Мухаммед Дүйшөкевич, өкмөттө акылдуу счетчиктерди чыгаруучу атамекен өндүрүүчүнү товарын бизге презентациялаңыз. Биз депутаттар келип көрдүк эле. Ушунун тагдыры эмне болду? Мына себеби бизге келип атат, арызданып атат. 203 сомго электрик барып туруп, светти кесип коет экен. Өтүп кетсе. Подключение 3,5 сом экен. Ушул акылдуу счетчик орнотулса, мындан баладан кутулат элек да. Ушул ишке ача алышпайбы? Кубат Аличевич жооп берип койсунчу, Эмил Токтокович. Урматтуу Эмил Токтокович, бул боюнча презентациясын ал бир атамекендик өндүрүшчү болду. Андан башка дагы презентациялар, материалдар бар бизде. Кече жакында дагы ушул жерге ошондой өндүрүштү коем деген сырттан келгендер да чыгып атышат. Бардыгы менен иш бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Ошо тандап туруп, кайсынысы бизге бүгүнкү туура келет, эртеңкини кошо камтыйт деген маселе менен биз жакын арада чечим кабыл алабыз ал боюнча. Иш болуп атат ал боюнча. 10 секунд. Урматтуу Гостройдун жетекчиси, былтыры мына ПСДны сиз 6 ай кармагансыз, 7 ай. Быйыл да ошондой болобу же болбойбу? Кайсы объект боюнча тактап койсоңуз? Жалпысынан айтып атат. ПСДны былтыр 6 ай кармаганбыз деп жалпысынан айтып атат. Жок, азыркы тизмеге кирген объекттердин баарын долбоорлору даярды. 10 секунд суроосун кайталап алсын. Былтыры көптөгөн объекттер Гостройдун ошо ПСДны даяр эместигинен ушулук өтүп кетти. Бардык биздин депутаттардын объекттери өтүп кетти. Быйыл ушу кайталанабы же бүтүрөсүздөрбү? Жок, азыр тизмедеги объекттердин баардыгынын долбоорлору даяр. Рахмат.